Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Эгерде ошол каналдын өнүгүшүнү кааласаңыздар, бизде Patreon да бар. Patreon'ду ошол каналдын профилиндеги шапкасынан таап кирсеңиздер болот, колдосоңуздар болот. Ошол жерден, ошол Patreon аркылуу дагы буйртманы берсеңиздер болот. Бул 7 эл боюнча видео жасагын деп. Ошондой видеолор жасалып, биринчи ошол патрондорго көрсөтүлөт, анан кийин ошол каналга жалпы чыгат. Ошол колдоонун аркасы менен каналды жакшылап өнүктүрүүгө жетишебиз деген үмүттөмүн. Бүгүн биз карай турчу тема бул танкаларды маскировка жасоодо. Негизи ошол танкаларды же жарандык унааларды, сот аскер унааларды маскировка жасоо абдан маанилүү нерсе деп эсептелинет. Тилекке каршы баягы биздин акыркы биз жакта, биз тарапта болуп аткан ушул конфликттерде, кагылышууларда байкасак танкалар, техника эч кандай мындай жабылган эмес, жакшы мындай маскировка алган эмес, камуфляж тартылган, бирок ал камуфляж кээ бир учурда алыстан көрсөтүп экен да техниканы. Бул абдан жаман, анткени эгерде техниканы тез байкаса, мисалы үчүн башка тарап, жоо тарап, алар ошол техниканы тез таап, птур колдонуп, атайын танкаларды жардыруучу ракеталарды жана аспаптарды колдонуп жок кылганга үлгүрүшөт. Андан да жаман жанакы радар вертолеттор, эски Ми-лер, Ми-24 жана башка ошол вертолеттор, алар деген пилот жакшы мындай камуфляжга жаманбаган танканы же унааны алыстан көрүп тез атып койгонго, мындай жакшы атканга мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Ошон үчүн ошол батыш армияларында көптөн бери атайын маскировка концепциясы кабыл алынган. Биз эми көрүп атабыз, чыгыш Европада чоң азыр түтөп андай чоң мындай согуш болуп атат. Ошол согуштун натыйжасында кээ бир сабактарды, кээ бир мындай корутундуларды чыгарса болот. Ал жерде карасак, көбүнчө ошол эң биринчи согуш башталган күндөрү атайын камуфляж менен жамылбаган техника жапа чекти. Көптөгөн ири техника кошуундары биринчи баягы жабырланган өлкөгө кирсе дагы, алар тез көрүнүп жатты, аларда камуфляж жок, алардын өңү жана силуэти жакшы көрүнүп жатты. Ошол теробороначылар атайын баягы Жавелин, башка птур, Стугна жана РПГлер менен согуп көп техниканы өрттөштү. Батыш армиясынын ошо жана америкалык армиянын генералдарынын ою боюнча бул профессионалдуу эместигин, ошо биринчи кол салган армиянын профессионалдуу эместигин көрсөткөнүн далилдеди деп айтышты да. Анткени профессионалдуу мындай жөндөмдүү мындай адистери жакшы, эгерде жакшы даярданышкан болса, алар бүт ушул техниканы жакшылап маскировка кылмак дешти да. Маскировка эми могул экранда көрсөтүлгөндөй жанымдагы маскировка кандай болуш керек да? Ал деген толук атайын сеткалар болот. Кээ бир сеткалар колго өрүлөт да керек болсо. Армияда срочный служба жүргөндө аскерде ал сетканы өргөнгө убакыт зор. Ошол убакытты ушуга кетириш керек да, сеткаларды өрүш керек. Жана ошондой сеткалар менен толук машинени жабыш керек. Машине ошондой сетка менен жабылгандан кийин 1000 метрден баштап көрүнгүс болуп калат. Бирок 1000 метрге жакшы атат. Оптика менен караса, эгер жакшы тажрыйбалуу мисалы үчүн жоо болсо, ал деген ошол оптика менен же тепловизор менен карайт, көрөт, табат танканы. Бирок эгерде ушул танк жакшы жабылса, жана атайын баягы жылуулукту чагылдыруучу материалдар менен, теплоизоляция менен, башкы же мындай борттору, чети, чеке жагы жабылса, анда тепловизор да аны көрбөй калат. Ошондо тепловизор менен бинокль аны чөптөй эле мындай же болсо таштай, тоонун бир бөлүгүндөй эле көрүп калат. Ошондо байкабай калат. Же байкаса дагы так силуэтин тааныбай атканда тийбей калышы да ыктымал да. Ошон үчүн ушундай маскировка танкисттердин, БТРдин айдоочуларынын жанын сактайт, жашоосун сактап калат. Анан атканда албетте көрүнө баштайт, бирок атканда кандайдыр бир секунда, кандайдыр бир көз ирмем мындай алдын алган атканга мүмкүнчүлүк пайда болот. Алдын алуу атканда албетте бул чоң шанстарды көбөйтөт, жеңгенге шанстарды көбөйтөт, тирүү калганга шанстарды көбөйтөт.
Ошон үчүн ушу маскировкадан иренжбей, маскировкадан баш тартпай ушуну колдонуш керек ири. Андан да ушул маскировка дагы жөнөкөй жарандарга жардам берет. Мисалы үчүн ошол атайын согуш же кыска мөөнөткө созулуучу кандайдыр бир чек ара кагылышуусу болуп кете жаткан райондордо, мисалы үчүн Баткенде болобу, Каширде болобу, ошол эгерде калк түшүнсө, баягы биринчи күн эвакуация болгондо, билесиңерби, 1 жыл мурда ушундай нерселер болуп кеткенде, жарандардын жөнөкөй баягы жарандык эч бир согушка катышпаган машиналарды аткылашты да. Ушундай сүрөттөр да бар интернетте. Аткылашты, жок кылды. Аткылашуу аралыгы байкасак 1 километр, 600 метр, 700 метр, 500, 200 метр болду. Анан эгерде сиздерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул чек арачылар менен кошо маскировочный сетканы машинеге да ала жүрүш керек. Жөнөкөй жарандык кунага да. Мисалы үчүн эвакуация кылып баштадыңар, качайын дедиңер, ошол жерге жарашкан камуфляжды жана ошол жыл мезгилине жарашкан камуфляж сеткасын же атайын мындай өрүлгөн гилли сют деп коет, ошол гиллини машинеге жаап туруп качсаңар, анда ошол аман калууга шанс көбөйөт да, аман тирүү калууга шанс көбөйөт. Же болсо эгерде баягы обстрел башталганда, жашынганда ушундай камуфляжды колдонуп туруп жашынсаңар, тирүү калганга шанс көбөйөт. Анан баягы атышуу бүткөндөн кийин качканга да. Бул нерсе мындай жан сактоочу, жашоо сактоочу нерсе. Албетте ушуларды эске алып, кандай колдонуш керек экен, ушундай кандайдыр бир машыгууларды өткөрүп, ушундай жасап көрүп, айдап көрүп ушундай машинени кандай кемчиликтер бар экен, ал кемчиликтерин жоюп, анан даяр турса, бул деген жашоону сактап калчу, жөндөм жашоону сактап калчу ыкма болуп калышы мүмкүн. Ошондо аскерлердин да жанын сактайт ушул маскировка, жөнөкөй жарандардын да жанын сактайт. Албетте ошону баш тартпашыбыз керек, ошолга биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек жана ушундай ыкмаларды колдонгонго көп аракеттер жасаш керек да. Жаманы жок. Армиянын мындай жогорку деңгээлде өнүккөнүн жана жогорку деңгээлде ой жүгүрткөнүн чет элдик күчтөргө далилдеп берет. Албетте бул эл аралык урматты да берет. Албетте алар эгерде профессионал деп ишенсе биздин армияга, анда балким технология бөлүшкөнгө да жетишет. Албетте бул нерсе өтө маанилүү.